Riddles can be a lot of fun, largely because they force us to think in more abstract ways than we normally do in our everyday lives. That's also why they're often so difficult. Табышмактар аябай кызыктуу болот. Себеби алар бизди күнүмдүк жашоодо ойлонгондой эмес, абстрактуу ойлонгонго түртөт. Ошондуктан алар көп учурларда татаал болот. This riddle, for example, may seem obvious at first, yet you might just kick yourself when you learn the answer. Бул табышмак биринчи караганда оңой эле көрүнүшү мүмкүн, бирок туура жообун билгенде таң калышыңыз мүмкүн. How many holes do you count in this t-shirt? Think carefully before you answer. Бул футболкада канча тешик бар? Жоопту айтаардан мурда жакшы ойлонуп көрүңүз. Upon first glance, your first response may be to say that there are just two holes, both in the middle of the shirt, but it's not that simple. Биринчи караганда сиз айтышыңыз мүмкүн, футболкада болгонун ортосундагы эки тешик бар. Бирок жооп андай жөнөкөй эмес. Remember that those holes go through both the front and back of the shirt, which amounts to 4 holes in total. Then, when you account for the sleeves and the openings at the top and bottom, you've got 8 holes in total. Биринчиден, бул эки тешик футболканын алдында жана артында бар. Бул деген сөз алардын саны 4. Андан соң, эгер футболканын жеңдерин жана астында жана үстүндөгү ачыктарды эсепке алганда, жалпысынан футболканын 8 тешиги бар экен. We forgive you if you got the answer wrong. 83% of the people who tried to solve this riddle missed it. If you were one of the 17% to get it right though, give yourself a pat on the back. Эгер жообун туура эмес айткан болсоңуз эчтеке эмес. Бул табышмакты чечкенге аракет кылгандардын 83% туура эмес жоопту айтышкан экен. Бирок сиз туура тапкан 17%-ын ичиндеги кишилерден болсоңуз, өзүңүздү куттуктап, 1-2 жолу өйдө ыргытып койсоңуз болот. Бул видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Эгер жазыла элек болсоңуз, биздин каналга жазылыңыз. Биз вотсап аркылуу англис тилин жана Америка акцентин үйрөтөбүз. Кененирээк маалыматты видеонун ылдый жагындагы шилтемеден алсаңыз болот.